Кытайдын Жунго Шинжаң радио телестанциясынын жетекчиси Жао Гаң мырза баштаган өкүлдөрдү ЛТР каналынын жамааты нан, борсок менен жылуу тосуп алышты. Ал биринчи кыска тааныштырып койду. Телеканал менен бизге экскурсия чыгарды. Андан соң коноктор элдик каналдын бир катар бөлүмдөрү менен таанышып чыгышты. Алар 24 саат бою одо жаңырган ЛФМ радиосу жана ЛТРде 17 саат бою көрөрмандарга агартуу жаатында 20 ашуун атраптуу программаларды тартуулаган Илим Билим каналы менен таанышты. Жалпы элдик каналдын мүмкүнчүлүктөрүнө күбө болушту. Бул жалаң агартуу багытында да илим, билим, адамды Кытайлык кесиптештер бул учурда элдик каналдын жалпы жамааты менен жолугушууга да кенен убакыт бөлдү. Анткени Жунго Шинжаң радио телестанциясынын Жунгого сапар көрсөтүүсүн буга чейин ЛТР каналы 10 жыл убакыт спутник аркылуу 54 өлкөгө таратып келген. Андан улам келечекте эки тараптуу чыгармачылык кызматташтыкты арттырууда кеңири баарлашып, көрөрмандарга кызыктуу, сапаттуу программаларды чагылдыруу боюнча сунуш пикирлер айтылды. Ушу жерге келип көргөндөн кийин биз силердин башкаруу жакта болсун, иштеген сапатың ар жакта болсун, кызматкерлердин өзүнүн кызмат сапаты жакта болсун өтө жакшы таасиратка ээ болдук. Бүгүн ушул жерде биз көргөндөн кийин биз ушул жактарда көп ойлорго келдик, ошо кызматташ жагында. Мындан кийин дагы кызматташ ишти тереңдеп эки теленин байланышын жакшыртканга амал кылабыз. 10 жылдан ашык Жунгого сапар берүүсүн ЛТР телеканалы аркылуу Кыргызстанга, кала берсе ошол спутник аркылуу башка өлкөлөрдө жашап жаткан кыргыздарга, этникалык кыргыздарга жеткирип берүүдө силердин салымыңар өзгөчө болгон, чоң болгон. Ошон үчүн силерге ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы бир канча долбоорлор бар буйрук салдыда. Чогуу кызматташып ошол долбоорлорду бирге ишке ашыруу ниетибиз бар. Силердин ушул көмөктөшкөнүңөр үчүн, кызматташканыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз деп биздин ушул жааматка келип, өздөрүнүн рахматтарын айтып, биздин берүүлөрдү коомго жеткизүүдө сиздердин ордуңуздар чоң деген өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып кетишти. Жолугушууда эки тарап Кыргыз-Кытай кесиптештер Жунго Шинжаң радио телестанциясы жана ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жетекчилери кызматташтыкка кол алышып, эстелик белектерин тартуулашты. Мырзажигит Маматкерим уулу, Тайра Мачан уулу, ЛТР, Ош.